Саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн жаңы жылдын 1-күнүндө, 2022 жылдын 1-күнүндө, 1-январь күнү сиздер менен эфирде жүз көрүшүп турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарышта сиздер менен Баткен шаарындагы жергиликтүү таланттуулар менен болгон маегибизди толук кандуу көрсөтөбүз. Биздин бул чыгарышта биздин коногубуз Нишанбаева Айжамал эже Баткенде өзүнчө таланттуу өзгөчө үнү менен таандалган эжекебиз отурат. Бул чыгарышта ушул эже менен болгон маегин көрсөтөбүз, бул эженин жагымдуу ырларын көрсөтөбүз сиздерге. Андыктан биздин чыгарышты акырына чейин. Мына биздин коногубуз. Кандайсыз Айжамал эже? Жакшысызбы? Сонун буюрса, быйыл жаңы күндө, жаңы жылда өзгөчө маанайлар менен отурабыз. Буюрса дагы жаңы жакшы ийгиликтерди жаратабыз деген үмүт тилектер менен бүгүнкү күндү баштадык. Майрамдык маанай кандай? Майрамдык маанай сонун өттү. Ар жерде чакыруулар, ыр, күлкү, шаң. Ылайым эле кыргыз элибизде ырлар жаңырып, күлкү жаңырып, эч качан кайгы капа болбосун деп ойлойм. Айжамал эже, биринчиден сизди дагы ушул майрамыңыз менен куттуктайм. Күнү кече мына 21-жылды жыйынтыктап, бүгүн 22-жылдын босогосуна турабыз. Бул жыл баарыбыз үчүн ийгиликтүү болсун, эң негизгиси Баткен жергебизде өнүгүү болсун деп тилейт элем. Айжамал эже, мен сизди чыгармачыл инсан катары тааныйм. Бул чыгармачылыкка аралашканыңызга канча жыл болду? Бул чыгармачылыкка аралашканыма мен өзү кичинемден эле ырдап келем, жаш кезимден эле. Ошол эми азыркы акылым менен эстесем, ошо кичинемден эле бир обондорду жараткым келген бир өзгөчө жан экенмин да. Бирок ал мезгилде аны түшүнбөйт экенсиң жаш бала кезинде. Ошону менен анан комуз үйрөнөм деп жүрүп эле музыкальныйга тапшырып калдым. Негизи биздин Баткен жергесинде музыкага болгон адамдардын көз карашы илгери өтө эле мындай башкача эле да. Азыркы күндө эми эл өнүгүп өсүп, музыкага болгон баа берүү өзгөчөлөндү да. Анан музыкалык окуу жайга мен ошол кандай болду, насип кылып барып калдым да. Анан ошол жерде окуп жүрүп, 2-курста анан обон жарата баштадым да. 2-курстан баштап, азыркы учурда канча өзүңүздүн чыгарган ырларыңыз бар? Же аткаруучу катары улуу ырчылардын ырларында аткарып турасызбы? Негизи өзүңдүн чыгармаңды аткарып чыгуу элге ырды сиңдирүү өтө кыйын. Ал үчүн көрөк аракет кылышың керек, обондорду аранжировкалашың керек, элге кайра угузуп турушуң керек. Мен болсо негизи көбүнчө элдик ырларды, ошол Ырысбайдын ырларыны, улуу муундагы композиторлордун ырларыны ырдап жүргөм. Анан кийинчерээк элдердин сунушу боюнча сен өзүң жараткан чыгармаларды качан ырдайсың? Мен уруша баштады адамдарчы. Сен болду, эми өзүң чыгармаларыңды ырдап чык деп атпайбы? Анан көзүм ачылып, сен өзүң ырдабасаң, бирөө ырдабаса качан ким угат? Өзүң чыгармаларыңды мүмкүн болушунча ырда дейт. Өзүмө келгенде эле ошону ырдап чыккан мага бир кыйын да, ырды жаттап, аткарып, эми биринчи угузганда элдер кандай кабыл алат деп гана жүрө бердим да. Азыркы күндө эми жакса дагы, жакпаса дагы ырды ырдай бериш керек экен, эл угуп, анан кийин өзү баалап алат, баа берип, суроо талап боло баштайт экен. Эже ошол ырыңызды ырдап бериңизчи деген суроолорду укканда менде башкача бир сезим пайда болду да, мен дагы ырларым элге жагат турбайбы деп, андан кийин ошол өзүбүздүн Кыргызстандагы күчтүү ырчыларга ырларымды, обондорумду берип жатам азыр. Бекер эле берип жатам, мен ушунча алам дебейм дагы. Ошол менин ырларым чыгып, элге сиңип, ушул биздин Баткенде ушундай Айжамал деген ырчы кызыбыз бар эле деген сөз кетсе болду мага деп койбойм. Таанылса. Анда эже, сизден бир жагымдуу өзүңүздүн ырларыңыздан бирөөнү уксак. Кандай дейсиз? Макул. Кайсы ырды аткарып бересиң? Мен азыр ушул 2 күн эле болду бул обондун жаралганына. Эл да байкап аткандыр, Фейсбукта дагы көп комментарийлер келип атат. Ошон үчүн жаңы чыгарма, кичине проигрыштерде кыйналып калам. Ушул Абдисамир Шайдуллаев аттуу биздин Баткендин Самаркандек айылында туулган акын агабыз бар экен. Мен да ушул Фейсбуктан таанып калдым.
ушул агабыздын текстине жазылган Баткеним деген чыгармага обон салдым эле. Баткеним, а? Баткеним деген. Кандай сон. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына Айжамал эжебизден Баткеним деген жаңырды сиздер менен чогуу угабыз. Кыргызстан бир өзүңдөн башталат. Өрүп зарылуу менен ыйык мекени. Сездим сенсиз өмүрүмдүн бир күнү. Элестетүү мүмкүн эмес экени. Баткеним, өлүр каным, жүрөктү агып турган. Сен үчүн жаралган, сен үчүн жаным курман. Тоолорунда күтүп кардын эришин, айгүл өскөн гүл сарыйык мекени. Эр Манастын урпактары болобу, аталардын коргоп намыс жеңишин. Баткеним, өлүр каным, жүрөктү агып турган. Сен үчүн жаралган, сен үчүн жаным курман. Баракелди эже, үнүңүзгө таазим, аябай сонун. Бул ырды укканда мен дагы, биздин көрүүчүлөр дагы мекенге болгон сүйүүсү ойгонду деп айтам. Болгондо дагы Баткеним деген чыгарма бул ушул Баткен үчүн жазылгандай болуптур. Талантыңызга таазим, рахмат. Айжамал, айтсаңыз, чыгармачыл инсан коомдо кандай болуш керек? Чыгармачыл инсан, токтотурчу. Не дешим? Айжамалжы, айтсаңыз, чыгармачыл инсан коомдо өзүн кандай алып жүрүш керек? Чыгармачыл инсан бул негизинен жараткан өзү өзгөчө кылып жараткан адам бул. Чыгармачыл инсан элдин алдында башкача жүрүш керек. Анан бирок мүнөзү боюнча жөнөкөй гана болгону жакшы. Эл менен жылуу мамиледе болуп, дайыма эл алдында өзүнүн чыгармачылыгын тартуулап, элдин маанайын, көңүлүн көтөрүп жүргөнгө аракет жасоо керек деп ойлойм. Жакшы. Мына сиз өзүңүз жандуу үн менен көбүрөөк ырды айтып экенсиз. Мен байкаганым боюнча, азыркы ырчыларды сиз кандай баалайт элеңиз? Азыркы мына ырчы аябай көп, Кыргызстанда көп болгону да жакшы. Себеби дегенде элге бул маданият тармагы өтө керектүү тармак да. Сиз кандай баалайсыз ырчыларды? Жаштарды, мисалы үчүн. Бул элдин ичинде талант өтө көп. Ырдагысы келген андан көп. Ырдай алса, ырдай албаса да аракет кылган андан көп. Ырдай беришсен, эл өзү уккусу келген уга берет. Бирок ошонун ичинде жандуу ырдаган бул өзгөчө бир башкача бир нерсе экен да, мындай адамга бир башкача таасир калтыра турган нерсе экен. Жандуу үн менен, өзгөчө бир рахат да, жандуу үн менен. Мен дагы муну байкабайт элем, ушул бир жерде отуруп, жандуу ушунчалык бир сонун ырдаган адам менен отуруп калып, өзүм ошол жерде башкача таасир алдым да, анан мен ырдап койчу деп суранган адамдардын алды тартына берет элем. Анан ошондон кийин эмне үчүн мен тартынып жүрүптүм, бар нерсени элге тартуулайын, эл ушул нерсеге ушунчалык суусап турса, менде ал өнөр болуп турса, мен ырдай беришим керек экен дедим да, ошол күндөн баштап анан ырларды дагы терең жаттап, ал ырды дагы өтө жакшы, өтө мыкты аткармайын элдин алдына алып чыккан бул дагы онча болбой калат да. Ошон үчүн өтө жакшы даярданып, ошол ал жерде образ берүү бар, эмоция берүү жагы, анан сөздөрдү так айтып, ушундай сонун кылып туруп анан элдин алдына алып чыксаң, ошондо гана анан эл
чындап жакшы баасын берет деп ойлойм да. Жакшы баалайт, а? Демек, чыгармачыл инсан жандуу үн менен ырдаса, эл жакшы баалайт. Туура. Айжамалжы, сиз азыркы учурда драма театрда иштейсизби же элге тойдун кызматтарына да барып турасызбы? Кандай багытта жүрөсүз? Мен өзү негизи мектепте иштейм. Мектепте иштейсизби? Музыка мугалими болуп иштегениме быйыл 24 жыл болду. Өзүм ошол музыкалык окуу жайды бүтүп келип, андан кийин тарых факультетин аяктадым. Андан кийин тарых мугалими болуп да иштеп жүрдүм 10 жылдай. Анан музыка мугалими жетишпей, анан ошол кайрадан музыка тармагына өтүп, иштеп жүрүп ошол чыгармачылыгымды өнүп туруп, чыгармачылыкка көбүрөөк маани берип, 1-2 жылдай драма театрда да иштедим. Бирок азыркы күндө ошол Баткен медиа сураныш боюнча, директордун суранышы боюнча азыркы күндө таңкы көрсөтүүдө, таң нуру көрсөтүүсүн алып барып жатабыз, жолдошум экөөбүз. Баткен медиаторлор телевиденияда таң нуру көрсөтүүсүн алып барасыз, а? Демек шакирттериңиз да бар экен да? Бар, буюрса. Жакшы. Айжамалжы, эми сизден дагы бир жагымдуу ырды уксак. Мен азыр ошол элдин ичинде жакшы ырды алып жүргөн эле ошол Атай Огунбаевдин чыгармаларын ырдап берейин, а? Дагы бир жагымдуу бар, урматтуу көрүүчүлөр. Чоң рахмат. Кандай сонунур. Атай Огунбаевдин чыгармасы бул эл ичинде аябай жагымдуулардын катарында. Бул ырды угуп, мен ойлойм, биз кубандык, биздин көрүүчүлөр дагы кубанды. Айжамалжы, негизи кыргызда жакшылыктын баары той деп коет да. Тойлорго эгер чакырып калса, барып ошол жерде өзүңүздүн талантыңызды көрсөтүп, ырдап берип келесизби негизи? Чакыруу болуп калса. Мен ошол элдер суранып чакыра бергенден 2-3 жылдан бери тойлорго кичине аракет кылып чыгып атам. Тойлорго барып, жар айтып атам, кыз узатып атам дегендей, сүннөт тойлорду ошол киргенде алып киргенде коштоп алып кирип жатам. Анан 1-2 элдер бийлей турган музыкаларды ырдап атам, ырларды. Анан өзүм чыгармаларымды аткарып, тойлорго барып кызмат кылып атам. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Айжамалжынын талантын баалагандар төмөнкү экрандагы телефон аркылуу байланышсаңыздар болот, эже менен түз сүйлөшүп, жакшылыктарга тойго чакырсаңыздар болот. Урматтуу Айжамалжы, вакыт деген вакыт экен. Сизге чоң рахмат, атайын биз үчүн көңүл бөлгөнүңүзгө
жагымдууларды тартуулап бергениңизге сизге чоң рахмат. Сизге акыркы сөздү бергим келип жатат. Элге кайрылуубу, куттуктообу айтып кетсеңиз болот. Рахмат, силер дагы ушул мага көңүл бөлүп, ушундай биздин жерибиз бар экен деп, ушул өзүңөрдүн тармакка алып чыгып атканыңарга мен чын дилимден ыраазычылык билдирем. Эми ушул убакыттан пайдаланып мен элиме эң алгач бекемден соолук тилейм. Жерибизде тынччылык болсун, элибиз өнүгүп өссүн, ушул бакубат жашоо каалайм. Рахмат сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү чыгарылышыбызда биздин коногубуз Айжамал Нишанбаева эже болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, таланты өтө күчтүү аял. Сизге мындан аркы ишиңизде ийгиликтер каалайт, чыгармачылык ийгилик. Дайыма элибиздин, кыргыз элибиз үчүн кызматыңызды кыла бериңиз. Мен жыйынтыктан урматтуу көрүүчүлөр, ой пикир болсо комментарий жазып калтырып кетсеңиз болот. Көрүшкөнчө.